Салам достор, кандайсыңар? Мен азыр Каракол шаарындагы Ski-City лыжа берүүчү жайында турам. Бүгүнкү максатыбыз болсо, лыжага барыш үчүн кандай формалар керек жана лыжаны кантип тандаш керек, ошондой эле буга канча сом кетет деген суроого жооп алып берүү. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болгула. Мисал үчүн сизге тандап көрөлү. Сиздин мисалы ботинканын размерин сурайбыз биринчи кардардан. Ботинканын размерин кийип көрөт, өлчөп көрөт, бутуна жакшы отуруп неметкенден кийин, андан кийин лыжаны тандап беребиз боюна жараша. Мисалы сизге деген могу лыжа туура келет, боюңузга жараша да. Анан сурайбыз кардардан. Кандай тебесиз? Новичоксузбу, же орто тебесизби, же профессионалдуу тебесизби депчи. Анан мисалы сиз орто тебем десеңиз, бул ботинканы кийип көрдүңүз, баары чак келгенден кийин, жакшы болгондон кийин, анан ботинканы лыжага настройка кылабыз. Бул лыжаны туралап беребиз, настройка кылып беребиз. Эмнеге? Кыскача айтканда, бул ботинканы туралап беребиз, ботинкага отургузуп беребиз креплениясы менен. Анан экинчиден салмак тууралап беребиз. Салмак туралаган неге? Ал салмак туралаганда, мисалы деген кардарлар тээп баратып, жыгылып кетет. Жыгылып кеткенде деген лыжа автоматически бутан чыгып кетиш керек. Травма кыскача айтканда, травма опасный травма албаш керек кардарчы. Ошого биз настройкалап беребиз. Ал дагы настройка кылганда, весте настройка кылган ал нерсе кардардын тепкен тажрыйбасына жараша болот. Новичок болот, средний болот, профессионал болот. Ошого жараша да вести да коюп беребиз. Ошого жараша настройка болот. Лыжа тандагандан кийин, андан кийин гарнажный костюм деп коебуз. Гарнажный костюм болуш керек. Гарнажный костюмдардын негизи бизде немеси көп, выбор көп. Андан кийин эң эле өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн шлем болуш керек. Очки болуш керек. Көзүңүздү күндөн сактаганга, андан кийин перчаткалар болуш керек. Мынакей достор, биз азыр лыжаны кантип туура тандаса болот жана лыжага барыш үчүн эмнелер керек деген суроого жооп алып бердик. Өзүңүздөр байкагандай эле, лыжага барыш үчүн сөзсүз түрдө лыжа ботинкасы менен перчатки, очки, шлем жана таякчасы, анан сөзсүз түрдө лыжный форма керек экен. Булардын баасынын баарын мен могул жерге жазып көргөзөмүн. Кийинки видеодо болсо биз лыжага барыш үчүн, ал жактан барып тебиш үчүн канча сом кетерин айтып беребиз. Саламатта калгыла.